Кечээ биринчи прокурор кызматынан алынды. Анткени ага чейин аймактарда акыркы айларда милиция менен кылмыштуу топтор ортосунда бир нече жагымсыз окуя келип чыккан. Баш прокурордун биринчи орун басары, Жалал Абад облусу менен Сузак районунун прокурорлору жана алардын орун басарлары кызматтан алынганына караганда, алар кимдир бирөөгө тымызын түрдө жардам берген сыяктуу. Тартип коргоочулары менен кылмыштуу топтор ортосунда кызматташуу илгертен тымызын түрдө болуп келет. Бирок алар аны эч качан ачыкка чыгарбайт. Бул эрежени бузгандар болсо эл арасында кырысы деп аталат жана аларды элдин баары жек көрөт. Бирок акыркы мезгилде коомдо башаламандык өмүр сүргөндүктөн азыр адилет прокурорду же таза милицияны табуу өтө кыйын болуп калды. Бүткүл коом эбегейсиз бузулгандыктан азыр катардагы жарандар адилеттүүлүк издеп, сотторго же милицияга кайрылбай, кылмыштуу топторго кайрыла баштады. Анткени алар жок дегенде айтканын аткарат. Ал эми соттор, милиция же прокурорлордун айтканы бир, жасаганы башка.